Унутпагыла кимдин урпактарыңа эмнеге келгениңизди унутпагылачы. Өзүңөрдү көрсөтө турган, баатырлыкты көрсөтө турган жеңиңиз. Кайдан бери эмнеге жүрдүк ошону ойлоңуздар. Бүгүн Казакстандын борбору Астана шаарында көкбөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Мелдештин биринчи турунда Кыргызстан менен Монголиянын көкбөрү командалары түшкө чейин беттешмек. Бирок так оюнга чыгаар алдында кыргызстандык оюнчуларга аттардын арткы туяктарындагы такаларды алып салуу талабы коюлган. Буга биздин оюнчулар макул болбой койсо, уюштуруучулар Кыргызстандын көкбөрү командасы 0-7 эсебинде утулду деп бүтүм чыгарып салышкан. Ар бир улуттук спортто ар бир мамлекет өзүнүн эрежесин коет. Казак бир туугандарыбыз да бул эрежени өзгөрткөн болчу. Өзүңөр билесиңер, бул жерде тааказан жок, да көптөгөн нерселер бар. Көкбөрүдөн айырмачылыгы бар болуп, ошону өзгөртүү киргизгенден кийин, ошо такалар боюнча дагы булар өзгөртүү киргизиптир. Алардын айтымы боюнча алдыңкы гана такалар болуш керек экен. Бирок биздин курама жааттын аттары 4 така менен тең катышып жүргөндүктөн ал такалар жөнөкөй такалар эмес, жана күнүмкү бул спорттук такалар. Эл аралык иш-чаралардагы эрежелерге ылайык оюндун шарттары боюнча жарым жыл мурда жоо жиберилиши керек. Анда бардык талаптар камтылат. Ал документте така тууралуу эч бир маалымат айтылган эмес. Андыктан биздин оюнчулар көнүп калганы боюнча даярданып барышкан. Эми арткы таканы алгыла, алдыңкы таканы алгыла деген бул жөн эле бир шылтоо да. Негизи жумушчу күчүнө пайдаланган аттар деле ошо така менен жүрөт. Анан мындай спортивный аттарга бул така болбосо бул ат жарабай калат да оюнга. Жарабай калмак турсун, даже ошол чуркабай да коет бул атчы. Негизи ошол жакшынакай бут кийим кийип жүргөн жигиттердей болот да, же болбосо кыздардай болуп, бул жакшынакай жүрүш керек да ат деген. Анан биз ата бабадан эле келатат ошол, мен билгенден ошо Монгол породасында гана жылкылар гана такаланбаса, калган Европанын, Азиянын бүт жылкыларынын баары така менен жүрөт. Белгилей кетсек, бул чемпионатта Кыргызстандын көкбөрү курама командасына карата мындай мамиле алгачкы ирет болуп жаткан жок. Өткөн аптада эл аралык мелдештин алдында биздин өлкөнүн командасынын эң мыкты оюнчуларынын бири, башкы чабуулчу Манас Ниязов Казакстандын талабы менен чемпионаттан четтетилген. Негизи спортто бирөө жеңет, бирөө жеңилет да. Анан көкбөрүнү биз эле кыргыздар менчиктеп алган жокпуз негизичи. Мен ошондой деп ойлойм да. Негизи көкбөрүнү көчмөн элдердин баары ойногон. Мындай айта кетсек, ошол Афганистандан бери ойноп атышат, Турцияда ойноп атышат, венгрлер ойноп атат. Анан өзбек менен тажиктерди айтпай эле коелу да. Эң күчтүү командалардын бири Казакстан менен Кыргызстан да. Биз ошол Казакстан менен Кыргызстандын командасын бириктирип, бул оюнду мындан дагы жогорку деңгээлге жеткизели деген оюбуз бар да негизи. Азыр деле ошо тарыш болсо деле мен дайыма балдарга айтып жүрөм да. Бүгүн Астанада болгон пикир келишпестиктен улам биздин улакчылар андан ары оюнга катышуудан баш тартып, башкы калыска нааразычылык кат жолдошкон. Бул маселени чемпионаттын уюштуруучулары карап чыгып, түштөн кийин комиссия калыс чечим чыгарды. Жыйынтыгында Кыргызстандын командасына Монголия курамасы менен аттардын арткы туяктарындагы такалар менен ойноого уруксаат берилди. Себеби ал спорттук болуп эсептелет. Дүйнөдөгү ат оюндарынын көбүндө мындай такалар колдонулуп келет. Андыктан биздин курама командага жеңилүү жазылбай, түшкө чейин Монголиянын улакчыларына коюлган упай жокко чыгарылды. Баса Монгол командасын биздикилер 4-0 эсебинде утуп алышты. Мээрим Ташыбекова, Нурбек Капаров, НТС.